Restoran, kafenin eğilerinin şu süretle karab koyusun soranayım. Keçeginde o şarının özünde birlik şeyge varsam bu süretle yazıp koyuptur. Karanızlar. Do good things. Жақсы нәрселерді атқар. Мынау жерде жазыптыр. Аш канада, тамақ канада жазып қойыптыр. Қараңыздар, ушинтип жазған. Take all you can eat, but eat all you take. Тағыраға, қанша жей алсаң ошончону ал, бирок эмнени алсаң ошонун баарын же деп жазыптыр. Мына жерде жазылды. Yesterday's wastage was. Кечээки таштанды 42 килограмм болду. Бул таштанды таштаган тамакка 84 киши тоймок деп жазып коюптур. Урматтуулар, ресторан, кафенин бүтүн бардыгынын кире беришине жазып койсок, элдин баары киргенде, мынау шаардагы бүтүн кафелерге жазып асып турса, анткени мынау цифра кагаз менен өзгөрүп турат, көрдүңүзбү? Бүгүн 42 килограмм кече таштандыга ташталды тамак. Эгерде ошону таштабаганыңарда 84 адам тоймок деп жазып коюптур. Мынау шкала күндө алмашып турат экен. Ошондуктан мечиттеги имам дамналар, шаар жетекчи бардыгыңыздар, колуңуздарда күч, кудурет, бийлик турган кезде кол астыңыздарда, айланаңызда иштеп аткан бүтүн кафелерди алып келиңиз, мынаны көрсөтүңүз. Кече ушунча исрап болду. Урматтуулар, кечинде 8ден баштап 12ге чейин той башталат. 8ден баштап 12ге чейин минимум 4-5 түр тамак тартабыз. Анын бирөөсүн жейбиз, калганына ооз тийип таштандыга ыргытып атабыз. Чындап айтайын. Исрапкерчилик абдан көп. Ошондуктан бул жерде 5ке чакырган ресторанга чакыруу саат 8де той башталып атат. 5те баштала турган той үчүн бирөө 5 саат мурун чыгат, бирөө 5 күн мурун чыгып атат. Күндүн исрабы, убакыттын исрабы бар. Той качан бүтөт экен, пакетти качан берет экен деп антрак той менен иш жок. Сыртта бири-бири менен сигарет чегип сүйлөшүп турган кишилерди көп көрдүм. Сырттагы кишилер убакыттын исрабы бар, ибадаттын исрабы бар, илим-билимдин исрабы бар, ашказандын исрабы бар. Бир гана тамакты түшүнбөйлү. Ошондуктан келиңиздер, балким имам дамналар бардыгыбыз, кала башы бүтүн бийлик өкүлдөрү бардыгыбыз биригип туруп, мына ошол тойдун форматын өзгөртүүсүндө, балким кечинде тойго барып, уйкудан калып, түнү менен уктабастан, эртеси мамлекеттик ишке барып, уйку сурап отурган мамлекеттик кызматкерлер бар. Ошондуктан келиңиздер, тойго барып, үй бүлө бала чаканын тарбиясы менен машыкпай, той менен аласып отурган толтура мамлекетибиздеги жарандарыбыз бар. Ошондуктан тойдун форматын дагы өзгөртүп, балким 12ден 1ге чейин абетке чыгабыз. Мисал үчүн бирөөнү айтам. 12ден 1ге чейин абетке чыккандай эле, кудушундай азыркыдай, жумушуңдан 12ден 1ге чейин абетке чыгасың, болгону мына ресторанга келесиң, менин тоюмда. Эми бул ирет эмне кыласыз? Тамак сатып аткан жерге ар бир келген жаранын колуна табагын алып, тиешелүү тамагын алат, жейт, балана дуа берет, бирок мына тамактын акчасын мен төлөп коем. Болду. Той денеси мен төлөп коем. Ана келген адамын кете берет, дуа кылабыз, мен төлөп коем. Калган тамакты ресторан, кафенеси башка элге сатып бизнесин уланта берет. Мен келген коногумдун жеген тамагына гана төлөп коем, болушу менен кете берем. Караңыздар, эскиден бүгүн тойлор бизнеске айланып калды. 300 адам чакырасың, 250-сі келет, 50-сі келбейт. Эмне үчүн келбегенин сүрүштүрсөңүз, ошол 50 киши ушинтип жооп берет. Тойго кошо турган кошумчаны таппай калдым, куруп барсам уят деп келбей атат. Бүгүн биз туугандан конверт жыйнаш үчүн той берип атабыз. Эскиден аталарыбыз тууган урукка ыхсан берип, бата жыйнаш үчүн той берген. Бүгүн бирөөнүн тойуна куруп барып калыштан уялып калдык. Туган менен, акча менен эсептешпесин. Тойго келаткан коногуңа отдельно дептер ачып, дептериңди складта жашырып атабыз. Ана туганын тойго чакырса, кече менин тойума канча алып келди экен, дептерди аччы деп, дептерге карайсың, 2000 алып келген болсо, сен де 2000 алып баратасың, болду. Ошо менен эсептешип тугандык кылып атабыз. Ошондуктан жалпы жамаат, келиңиздер, имам дамналардын бардыгы кол астыбызда канчалаган күч бар. Ар бириңиздер 1000 кишиге теңсизде деп бекеринен айтпадым. Мана ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, бүтүндөй коомду жакшы жакка өзгөртүүгө жардам берели. Ысырап дегенде, убакыттын, байлыктын, тамак аштын ысырабынан инсандын да ысырабы бар. Тагыраагы бир инсандын ысырабы кандай мааниде? Чарчаганда укта, балдар менен ойно. Бул жерде убакыттын ысырабы жок. Бирок Корея фильмдерин көрүп отуруу, кошуналар менен ушакташып отуруу, мына ушулар ысырап бар. Ошондуктан келиңиздер, YouTube телефонду карап, илгери аталарыбыз тарыхта калайын деп эмгек жасаса, бүгүнкүлөр YouTube'да калайын деп эмгек жасап отурабыз туугандар. Чындап алайын, YouTube бирунда могу нерсе. Илгери бабаларыбыз момундай болгон деп мактансак, бизден кийинки муун Идрис атамдын шунча подписчиги болгон, шунча YouTube'да шунча подписчиги болгон деп мактансында. Чындап айтайын,
Facebook'ta 5000 dosun var. 5000'den aşığın koşa albaysın. Bırak basına baleket gelgende 5000'den 5'ösü de gelbek durgandır. Oşondan Facebook'tagı, Instagram'dagı patpislik menen töşütçiye turgan zaman emes. Urmatlı cemaat, kelingizler. Bir jalpыңızдардан суранам. Колуңуздарда ар бириңиздер 1000 кишиге тең баатырсыздар. Колуңуздагы мүмкүнчүлүктү пайдаланып, коомду жакшы жака бурууда жардам кылалы. 120 депутатты күнөөлөп отура бербейли. Өзүбүз эмне кылып койдук. Алар менен ишибиз болбосун. Өзүбүз эмне кылып койдук. Ана тоону өзгөртө албасаң да, жок дегенде айылды өзгөрсө болот го. Жок дегенде көчөңдү өзгөрсөң болот го. Жок дегенде өзүңдүн тууган урук коно коңшуңду, өзүңдүн тоюңду өзүң өткөрүп атасың го. Өзүң өткөрүп анан депутаттын эмне күнөөлөшүң керек? Урматтуу жамаат, келиңиздер. Özgörlüğünü özünüzden başlasak degen gara soranız. İnsan israfı. Eskirip kalgan tamakты jedirip adamdın densoğluğu orup balnisaga tushsa bu yerde insandın israfı var. Özü kalagan kesipke balanı majburlap bir kesipke okutasın bu yerde insandın israfı var. Hormatlı jamaat, usul yerde ayta keteyim. Baldarımızga bala bakçanı tanda berdik. Mektepti tanda berdik. Lisey, kolejdi tanda berdik. Kesipti de tanda berip atabız. Bирок эң негизги тандай турган моментте аралашпай атабыз. Үйлөнүп атканда өзү билет деп аралашпай атабыз. Урматтуу жамаат, балам өзү билет, кызым өзү билет деп эң чечүүчү тактыр маселесине келген кезде, турмушунун түбүнөн бери жакшы жаман жака өзгөрүлө турган моментине келген кезде, балам өзү билет деп карап отурабыз. Андай кылбаңыздар. Ушул моментте аралашыңыздар. Атасын көрөйүн, апасын көрөйүн, адеп аклагын көрөйүн, талим тарбиясын көрөйүн. Ушундай деп аралашыш керек, урматтуулар. Керек болсо кудагый менен kalının bıçı atsa kudalıkka var erkekler karab otursanız kudagıy karab koyuyorsun deyip ayallar götürüyor adam. Erkekler jön ele karab oturabız. Çındap aytayın. Kak butta kalın dese 100.000 dep koy dep çeçip bir yakta çeçimdi biz kabul algansın. Hormatlılar büt nerseni erkek kolga alalı. Huday Taala Kur'an-ı Kerim'de erkek kişini üy böyle de usudundurıp yaratıp koydu. Kaysı ki ayal güyösüne baş iyi dese demek Huday Taala'nın buyruğuna da baş iyi deptir Allah'tan kalap. O sonunda jetkirүү maselesi bizde durur. Hormatlı jamaat, ar bir nersenin uwakty var. Karаңыздар, техника bizge uwakıtты үнөмдөн үйrөtөt. Автоунаанын китеби бар, компьютердин китеbi var, телефондун китеbi var, кир жууган машинанын китеbi var. Мына кнопканы бассаң жарым саат жуйт, мына кнопканы бассаң 1 саат жуйт деп техниканын өзүнүн китеbi var. Бирок бир нерсени айтайын. Телефондун китеби боюнча колдонгонуңузда телефон узакка колдонулат эле. Дал ошондой эле адам колунан жаратылган нерсенин китеби бар экен. Урматтуу жамаат, бир нерсени суранам. Adamdın özünün de kitebi var. Al adam zatının özünün kitebi bol Kur'an. Eğer de Kur'an menen yaşaganızda eçkimiz bugünküdey kaygırıp, bugünküdey adaşıp, bugünküdey kıynalıp yaşamayın ele. Bugün insaniyatın bardığı adam zatının özüne teşeli olan kitepten alsa barıdır. Tarıhta öz gücünü dalillegen ulutlardan bari uwakıttın kadırına jetişken. Alınız Japonya önükкен mamleket deseniz, Koreya, Germanya kaysı mamlekette önükкен de esep deseniz, oşon mamleketke ziyaratga barıp görüңүз, alar uwakıttın kadırını bilişer. Oşondan, karаңыздар, keçegende Japonya'dan gelgen bir bayken menen söylöşötam, oşa geçeydi. Japonya'da üy бүлө менен birigip, egerde bir maşinаны alabız dep çeçim çıkargan bolsa, anda oşol günden başlap üy бүлөнүн çıgaşalarini azaytat eken. 2 kilogram kartoşka jep жүргөн bolsa, maşina alabız degen niyetine jetiş üçün 1 kilogram kartoşka alsa degen bugünden başlap. Maşina alabız degen niyeti kıldı mı? 1 kilo etти 1 haftada tüketip atkan bolsa, bugünden başlap oşol maksatına jetiş üçün yarım kilogramdan etini azaytıp жүрүшкөн экен. Anlatan geliңиздер, bizdin maksat күнүмдүк özgörülme bolbosun. Maksatыбызды biyik koyduk, irip koyduk, oşoga жашап tirik bolalı. Hormatlılar, banyaga girgen menen banyadan çıkkandın ayırması var. Ar четверг günü, ar cuma gündörü damlalar özüdün cemaatlarımız var. Erkekler, ayallar özüdün ülpatlarımız var, oturuşlarımız var. Bir gün ertemenen çıkıp ketip, tünkü bir malgaça banya, atayın banya madaniyatımız var. Hormatlılar, banyaga kirgen menen banyadan çıkkandın ayırması var. Kir adam kirip, banyadan kir boydan çıkıp ketse, ana kişinin başı iştebeydi eken, bir gelesi okşayıp deybiz da. Çındap aytayın, banyaga kir adam kirip tazalanıp çıkkanda ele, bizdin işkanabızga, bizdin aldığızga, bizdin meçitibizge kirgen adam, siz menen bizdin mayegimizden bir tazalanıp, bir silkinip, dünyanın tüyüşünden arılıp, can dünyasının özün, ahiret için kutkarıp çıkıp, özgürüp çıkıp gede turganday bir dengeli bolsun degen bana soran için. Hormatlı jamaat, jürök kaçan es alat, kol menen but aytkan eken. Adam denesindeki müçeler kaçan es alasın dep suro berse, kol menen but, men kojoyun uktaganda es alam dedi. Askazanga gezek gelse, askazan men jegen tamaktı singirgende es alam dedi.
Kaçan gana жүрөккө кезек келгенде бардык дене мүчөлөр ойлонуп калды. Жүрөк эс албаса керек. Анткени уктап атканда да дүкүлдөп иштеп турат. Өлгөндө токтойт. Жүрөк эс албаса керек деди. Ошол кезде жүрөк айткан экен. Мен качан гана жакшы сөз укканда эс аламын деген экен туугандар. Андыктан ушул жерге келген ар бир адамдын жүрөгү эс алып кетсин. Тескеринче мына төкмө акын жаман тантыда деп менден зеригип, менден капа болбоңуздар. Мен болгоным мага тийген буйрукту гана аткарып отурам. Андыктан жалпыңыздардан суранам. Келип кеткенге өкүнбөй, жүрөгүңүздөр кошо сүйүнүп кайтыңыздар. Бирөөнүн негативин, бирөөнүн жаман сөзүн уга бербеңиздер. Бирөөнүн негативин уксаң, өзүңдөгү позитив энергияны жоготуп коесуң. Ошондуктан жаңды бололу, өзүбүз позитивде жүрөлү. Пайгамбар алейхиссалам бир хадисин жалпыңыздарга белек кылам, караңыздар. Өлелектен мурун жашоонун кадырына жет. Картайлектен мурун жаштыктын кадырына жет. Кедей бол электен мурун байлыктын кадырына жет. Убакыт кысталыш бол электен мурун бош убакыттын кадырына жет. Ори электен мурун ден соолуктун кадырына жет. Урматтуулар, Мухридин Халиков өзбек санаткөрүнүн битте кошугу да эшитүүдүм. Бул дүйнө арзымайды Худо болушка. Бандасан интилме Худо болушка деп ырында жазылып отурат. Чындап эле бул дүйнө арзымайт, жаныңды бер өлүп кеткедей. Анан да бандасан интилме Худо болушка. Тагыраагы кээ бир нерселерди Кудай Таала тагдырына Кур'ан-ы Каримде кандай белгилеп жазган болсо, ошондой болот. Эч качан Кудайдан ашып Кудай болгонго аракет кылбаңыздар деген гана үмүтүм. Урматтуулар, бүгүн революцияны, бүгүн пикет митингди площадьта жасаш керек эмес. Бүгүн революцияны мээде жасаш керек. Бүгүн митинг пикетти мээге киргизиш керек. Жаңы жыл келатат. Жаңы жылга балдарыңарга торт, кайдагы салют порт ала бербей, жаңы жылга балдарыңардын колуна китеп алып бериңиздер. Мечитке келген ар бир адамдарга эскертиңиздер. Балам бүгүн илимден артта калды. Мектепте биз мугалим катары окуучуга китеп алып бериңиз 300 сом экен десем, ата-энелердин бардыгы китепке акча жок деп мага док кылат. Бирок баласы үчүн 300 сомго китепке акча жок, бирок баласынын колундагы кармап жүргөн сотканын басы 13.000 сом турат. Урматтуу жамаат, эскертели муну дагы. Телефонго басын баспай. Мен классика мектеп формасы деген шим базарда 500 сом турат. Бирок ата-энелер алып берип аткан жыртык шинсашым базарда 1,5 сом турат. Мен мектеп формасы деген формадан 3 келмек. Бирок ата-энелер бизди түшүнбөй атат. Коомчулук, сиз менен биз ушул жерге келген жетекчилер мектеп алсырабасын. Мектеп күчтүү болсун. Мектепти окуучусу элестетүү мүмкүн эмес, демек ата-энеси да элестетүү мүмкүн эмес. Жалпы жамааттан суранам. Бала тарбиясын, тарбия мектепте берилбейт, тарбия үйдө берилет. Үйдө берилген тарбиянын жыйынтыгы мектепте гана көрүлөт. Ал эми мектепте билим берилет. Билим берүү мекемесинде ошон үчүн айтылат. Талим тарбия берүү мекемеси эмес мектептер. Баланын тарбиясынын тагыраагы ата-энесинин берген тарбиясынын жыйынтыгы мектепке келип көрүлөт. Ошондуктан жалпы жамааттан суранам, коомчулукту тарбиялоодо имам дамлалардын бардынан суранам, жардам бериңиздер. Бир тараптуу мугалимдерди күнөөлөп каралап отура бербейли, келиңиздер, бардыгыбыз биригели, бардыгыбыз биригип биргеликте коомду сактап калууга аракет кылалы. Убакытка көңүл бурмаган адамдар саат 1:30 көрүшөлү дегендин ордуна түштөн кийин көрүшөлү деп сүйлөшөт туугандар. Ошондуктан убакытка көңүл буруу маселеси бар. Айталы, бүгүнкү күндө убакыт жетишпей атат деп бардыгыбыз айтабыз. Францияда өткөрүлгөн анкетада 47% адамдарга убакыт жетишпейт экен, 27% адамдарга акча жетишпейт экен. Бүгүн акчада проблема жок. Дээрлик коомчулуктун бардыгында бар. Бүгүн байпак жамалбаган заманда жашап атабыз. Эч ким жыртылып калган байпагын тигип алып кийип аткан жери жок. Кудайга шүгүр заманда жашап атабыз. Ошондуктан келиңиздер, убакытты туура пайдалануу маселеси бар. Мына ошону коомчулукка үйрөтөлү, айталы. Караңыздар, убакытты коротуу дегени өмүрдү коротуу дегени. Болбосо убакытты ысырап кылуу дегени өмүрдү ысырап кылуу деген менен бар. Ошондуктан келиңиздер, кече эле бала элек, бүгүн бала жетелеп калдык. Болбосо бүгүн небере жетелеп чоң ата болуп калдык. Ошондуктан чоң аталар картайып калдым дебеңиздер. Чоң аталар, баягыда бир аксакал картайып, кыйналып эмгек кылып атса, бир киши келип айткан экен: "Аксакал, карып калдыңыз, үйдө отурбайсыз, болду эми" десе, аксакал айткан экен: "Балам, финишке чуркаган адам, скоростка, кросска чуркаган адам, финишке жетейин деп калганда,
Boldu men жетейин деп калдым деп токтобойт го. Finishке жеткенде тескеринче дагы да катуу чуркайт. Дал ошондой эле мен да өлүмгө жетейин деп калдым. Дагы да катуу чуркайын, дагы да эмгек кылайын деген экен туугандар. Ошондуктан аксакалдар карып калдым деп үйдө отурбаңыздар. Тескеринче дагы да finishке аз калган кезде дагы да көбүрөөк мээнет кылалы. Сиз менен бизди башкалар мынандай ата болсо экен, мынандай чоң эне болсо экен деп өрнөк алсын. Тескерисинче азыр картайып, сакалынан периштелер ойной турган учурда сакалынан арак тамчылап, небереси теңдүү кыз менен кыйшаңдап билип аткан аталарды YouTube'га чыгарып көрүп отурабыз. Ошондуктан мен көчөгө акчасын таштап койгон адамды уга элекмин. Бирок көчөгө баласын таштап кеткен аялдарды көрүп атабыз жаман. Ошондуктан келиңиздер, бала дүнүя, бала дүнүя, акча дүнүя эмес. Бала байлык, акча байлык эмес. Ошондуктан жалпы жамаат биригеле да коомду кармап калууда. Караңыздар, акча менен диван сатып алсаң болот, бирок уйкунун өзүн сатып ала албайсың. Акча менен Куран сатып алсаң болот, бирок иманды сатып ала албайсың. Акча менен тамакты сатып алсаң болот, бирок табитти, аппетитти сатып ала албайсың. Акча менен кызматкер жамдап сатып алсаң болот, бирок чыныгы досту сатып ала албайсың. Акча менен үй сатып алсаң болот, бирок үй бүлөнү сатып ала албайсың. Акча менен билим, диплом сатып алсаң болот, бирок акча менен акылды сатып ала албайсың. Акча менен